Агындыларды окууга киришүүдөн мурда бир аз чегинүү жасай кетейин, угармандарга түшүнүктүү болсун үчүн. Мындан бир топ жыл илгери Кыргыз радио бирикмесинин жетекчиси Кайрат Иманалиев сиздин агындыларды артисттерге деле окутсак болот эле, бирок өзүңүз бир окуп көрбөйсүзбү? Өзүңүздүн үнүңүз менен алтын фондуга сактап калалы деп кайрылды эле. Ошонун сааты быйыл гана чыкты окшойт. Мына жакындан баштап окуй баштадым. Бирок эми анын ичинде жазылгандарды баардыгын чыпчыргасын коротпой окуш мүмкүн эмес. Эми китепке кызыккандар болсо, анын толук версиясын китептен окусаңыздар болот. Мына ушул элге кеңири тарап кеткен Агындылар деген китеп чыккандан кийин бир кызыктай нерселер болду эле, ошону айта кетейин. Китеп 2013-жылдын октябрында колума тийди. Анан дароо эле табылдыга чалдым. 300 китепти супарак алып кел, бирөө сатып алмай болду деди. Ким десем, аны келгенде билесиң деп койду. Анан учкундун жегин машинесин оозу мурдунан чыкканча Агындыларга толтуруп алып жетип бардым. Табылды китепти колуна кармап алып, жетин албай сүйүнүп, өзү жазган баш сөздү карап, барактаган сайын барбалаңдап, ошол эле кечте таш үйүнүн бирине тамак ашын жайнатты. Кой десем болбойт. Агындылардын тушоосун кесчүбүз деп атайлап ага Аскар Салымбековду чакырды. Чакырып келип, Аскар деген сенин ат башлыгың эле эмес, кыргыз бизнесинин атасы. Анда сөздү биринчи Асакеме берели, тушоосун Асакем өзү кессин деп сөздү Аскарга берип, тушоосун Аскарга кестирген болчу. Ошентип Агындылардын тушоосун Аскар менен Табылды кесип, ак жолго алышты. Китептин жолунун шыдыр болушун мен дайыма Кыргыздын мына ушул эки мыктысынын берген батасынан улам болду го деп ойлой берем. Ошондо карап туруп башка бирөөнүн жакшылыгына, өзүнүн жакшылыгынан да артык кубанган адамды биринчи жолу көрүп, Кыргыздын мурда анча байкалбай жүрүп, алдым жуттум доору келгени кадимкидей гүлдөп кеткен ичи тардыгы менен көрө албастыгынан таптаза калган Табылдыга таң калгам. Анан ошол 300 китепти Табылды Супарадагы карындашы Жыпар аркылуу элге таратты. Нуралы 5-6 китеп алып чоң кеминдин Теңирменти айылында жашаган, айылда жашаган менен ааламды алаканындагы интернет аркылуу айлантып турган, көп окуган, көп билген элдин кадырман жигити Абийирбекке берип келди. Ошентип Кыргызстанда менин китебимди биринчи окуган айыл чоң кеминдин Теңирментиси болду. Бул айылда жашаган илгерки кишилер, балдар, айылыбыздын аты Теңирменти эмес, Теңирменти деп айтышчу экен дейт. Теңирменти деген теңир, анан мент деген эки сөздөн турган соң, теңир деген Кудай, ал эми мент деген күч, ишеним дегенди билдирет эмеспи? Мындан улам белгиси, мөөрү дегенди айтып жатпасын. Демек Теңирменти деген теңирдин мөөрү, Кудайдын мөөрү дегенди түшүндүрүп жүрбөсүн деген ой кетти. Анткени кыргыз тилинде ментинен тая түшүптүр деген сөз, ал күчүнөн тая түшүптүр дегенди билгизет эмеспи дедим. Эмне үчүн бизге биринчи бербейсиң деген ат башлыктарыма Кыргызда билимдүүлөр да, эл башкаргандар да эң алгач ат башыдан эмес, эки кеминден чыккан. Ошон үчүн китепти бир бааласа кеминдиктерден артык эч ким баалай албайт. Кеминге жаккан китеп теңирге жагат. Кеминге жакпаса эч кимге жакпайт деп биринчи кеминдиктерге бердим. Ошол элдин окурмандары оюн айткандан кийин анан силерге берем деп тамашалап жүрдүм. Нуралы айылдан жума сайынга баралып, айылдыктар биринен бири талашып, илгеркидей кезекке туруп, Абийирге китепканага жазылгандай жазылып коюп окуп атыптыр деп айтып келди. Бир айдан кийин баягы Абийирдеги китеп колдон колго өтүп жүрүп, такыр эле тамтыгы чыгып кетиптир. Жаңысын бербесең болбой калды деп, Агындылардын жаңысын алып кетти. Дагы бир күнү Шаке Теңирментиде Кубан деген айылдын имамы бар. Үй бүлөсүн соода менен багат. Өзүнүн балдарын жыйып алып, Куран үйрөтүп, иманга тарбиялап келет. Өлгөн житкендерге барып жаназа түшүрүп, жол жобосун жасап, бирок бир да тыйын акча албайт. Акча ордуна сооп алат. Айылдын улуу кичүүсүнүн баары урматтап сыйлап турат. Ошол Кубан Куран сабагын окутуп атып, балдары баспай калган кезде, чарчадыңарбы?
кана эмесе алып чыккыла эми, агындыларды окуйлу деп агындыларды окутат экен деп айтып келип кубантты. Чынында кеминде кенен, терең кишилер көп экенин, жөн эле китеп болсо эле колуна тийгенде окуй бербеген, китепти тандап, таразалап окуган адамдар өзүнүн айылында экенине өзү кубанып, өзү таң калып келген Нуралы улам айтып берип, мен да ал адамдардын аттарынан бери жатка билип калдым. Анткени окуганда да жалаң классиканы окуган. Окуса эле кыргыз жазуучуларын Толстой, Достоевский, Пушкин, Есенин менен салыштырып окуган накта окурмандар дал ошол теңирменти экен. Шаке айылыбызда дүйнөлүк адабиятты мыкты билген, орусчада, кыргызчада бирдей окуган Алмаз, Өмүркан, Абир, Айболот, Кубан дегендер бар. Ошолор айтышты, көптөн бери кыргыз жазуучуларынын ичинен мындай жагымдуу, жугумдуу, көркөм жазылган, анан чындыкты жазган агындылардай китеп окуй эле келек деп айтышты деп кубанган Нуралы мени да кубантты. Ошол теңирменти айылында колдон колго өтүп тытылганча, эскиргенче окулган, түшүп калган барактары скотч менен чапталган агындыларды эстелик кылып сактап жүрөйүн деп алдыртып алдым. Айрымдары кызыктай ойлорунда китепке жазып калтырыптыр. Окуй кетейин. Дүйшөнүп көбөк, баш аягын издеп жүрбөй каалаган бетти ачып алып окуса болот экен. Осмоналиев Асан, мен да кемпирдин колунда чоңойгом, ыйлап окудум. Асанов Өмүркан, агындыларда жамандап жазган кишисин да жакшы көрүп окуйт экенсиң. Мактаса да, сөксө да жараша берет экен. Асанов Кубан, уулум менен кызым бир маал окутуучу болду. Уул 9-та, кыз 12-де. Уулум үйлөнгөндө классташтарына окуп берсем, ырбий, ичкилиги жок эле көңүлдүү олтуруп тарашты. Шейшенов Алмаз, мен көп окуйм. Мындай мыкты жазылган китеп чанда болот. Ибраев Эмилкан, же роман эмес, же аңгеме эмес, быкылдатып эле жаза бериптир, тили жаман элпек экен. Турдалиев Жекшенбек, суу кирип жатканда алып келип бер дептирсиң, кокус жыгылсам агындыларга кошулуп кетпесин деп коюнума бекем катып алып, көпүрө менен айланып келдим. Ат башыдан менин агындыларымдын көпчүлүк каармандарынын айылы болгон Ачайыңды айылынан агам Нааматбек Асаналиев, белгилүү ырчы Токтобек Асаналиевдин атасы. Окуп алуучулардын баарын төкпөй чачпай эсине сактап жүргөн Шайлообекке таң калдым. Айылдагыларды так өзүндөй жазыптыр деп айтты деп Токтобек келди. Илгери Кыргызстан аялдары деген журналда иштеген Ырысбек азыр пиво тартып Корей машина айдап жүрөт. Агындылардан бири 5000 сомго сатып алып кеткен. Кечинде чалат, светофордун кызылы күйгөндө барактай кылайын деп кызыгып кетип, жашылы күйгөндө биринчи скоростка салып коюп окуп баратып, тарс эткенде башымды көтөрсөм, алдымда бараткан орустун Лекковойнун фуарасын талкалай түшкөн экем. Сөгүүсүн угуп, 2000 сом штрафын төлөп, сенин китебиңден тапкан пайдам бул күнү 7000 сом болду деп күлдүрдү. Азаттык радиосунун башчысы Венера Жуматаева Прагадан туруп интернет сайт аркылуу китепти ыйлап олтуруп окудум деп жазаары менен чет өлкөдөгү кыргыздар жабыла китеп сурап, Бишкектен каттаган жакындар аркылуу сатып кетип атты. Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун алып барган кызыбыз Айзада Касмалиева китептеги жетим баланын 6 километр жолду жөө басып, мектепке барып келгенин окуп берсе, 5 жаштагы кичинекей кызы: "Апа, жанагы баланы карышкыр жеп кетпейби анан" деп көзүнөн жаш тоглонуп ыйлаганын айтып, оозумду ачырды. Ошол эле Айзада күйөөсү машина сатып алганы бир жигит менен соодалашып атып, агындылардагы бир куплет ырды окуп берип, баасын төмөн түшүрүп сатып алышканын жакында айтып берди. Токтогулдук медик келин күндө агындылардын ошол жерин окуп, буркурап ыйлап алып ишиме жөнөйм дегенден, кайсыл жерин десем секрет деп айтпай койду. Агындыларда академиктер, генералдар, медиктер, илимпоз окумуштуулар, окутуучулардан тартып катардагы милиция, мектептеги мугалим, айылдагы фермер, бизнесмен, дыйкан, сатуучу, базарда олтурган соодагер, үйүндө олтурган пенсионерлер менен китеп окубай калды деген жаштар окуп, баарына бирдей жагып, бирдей таасир калтырганы мен үчүн өтө жагымдуу болду.
Кечээ бир кыз чалып, чоң апам окуп бүтүп кийинкисин алып кел деп жанымды койбой жатат. Китепти эми мага бериңиз, мен окуп чыгайын десем, жоготуп ийесиң. Каникулга келгенде окуйсуң деп агындыларды шүпүрөккө ороп туруп сандыгына катып алып бербей койду агай. Агындылардын 3-сү качан чыгат дейт. 3-сү чыккан. Эл сыйлап урматтаган, элдин ичинде мен да сыйлаган, менден кеминде 80% китепти көп окуган чубагажы агындыларды окуп чыгып, ат башын аралап келгендей болдум. Нарындын кемпирлери деле Жалалабадтын кемпирлерине окшош болот экен деп, алгачкылардан болуп радио теледен жакшы пикирин айтканын угуп да кубандым. Айтылуу журналист Жумагулов Султан Акторпок ооруканада жаттым эле. Агындыларды окугандын эртеси куландан соо болуп, оору сыркоомдон сакайып чыгып кеттим шаке дейт. А дегенде ак ордо конушунан келатам. Кандай барам деп бирөө чалгандан адресимди айтсам, 204 маршруткага түшүп алып адашып кеткен экен. Анан кайра чалып, мен ага кайра түшүндүрүп, анан жөө жалаңдап жүрүп, Ош базарынан 107 маршруткага олтуруп, агындылардын баасы 6000 сом деп каңырышы угуп алып, ага болбой эле 6000-ин жанына салып алып, мени таап келген киши 71 жаштагы аксакал болуп чыкты. 5000-ин өзүнө калтырып, атайлап истеп келип агындыларды кубанып алып кеткен ал кишинин жөн жайын айтып бербесем болбос. Шыргыйдай түп-түз болгон арык сыры кетип баратса да сыны кете элек сымбаттуу чал экен. Көкжардагы чоңдордун айылында апасы Жумагулов менен кошуна жашайм. Азыр ак ордодо турам. Атым Бейшинаалы. Атамдын атын угары менен кыргыздар жийиркенип турат. Анткени фамилиям Шаяхунов деди ал, сакалын сылап. Бирок суу кошпогон кыргызмын. Көлдүн Темировкасынан болом. Чоң аталарыбыз Кытайда туулуп, Кытайда өсүп, курган чоң энем 11-ди төрөп, балдары токтобой улам бири өлө берип, жүрөгү түшүп калган неме атабыз туулганда ырымдап, уйгур досуна сатып, кайрандан сатып алып, кулагына сөйкө тагып, эркек эмес кыз деп адаштырып, атын атайлап уйгурча Шаяхун деп койгон экен. Кийин Кытайдан бияка келдик. Атам башкарма болду, башка да болду. Мен эр жетип политекке өтүп, жаңы эле шаар аралап чыкканда, бараны деп басынткан бир океңдин башын жарамуштайм деп 1-курстан айдалып кетип, кесиле жастап кутулуп, ошол бойдон окубай калып, өмүр бою машина айдап жүрүп пенсияга чыккан балам. Бир көзүм бусула баштагандан докторго барсам, көрүп туруп дарысын аттырды да, эми мунуңуз такыр көрбөй турган болду деди. Көрбөгөн көздүн эмне кереги бар? Чукуп сал десем, көркүңүздү бусуп салат деп болбойт. Ошондон бери көрбөгөнүнө карабай көтөрүп жүрөм деп оң көзүн көргөздү. А китепти кантип окуйсуз дедим. Айтым эле балиэдей окуйм. Бир башка бир эле көз жетет экен деп тамекисин күйгүздү. Эмне кылып атасыз десем, азыр эң кенжеме үй салып атам дейт. Китептин дайынын каяктан уктуңуз десем, ой, азыркы балдар улууларды укпай калды. Уят Сыйыт деген кетти. Эми эмне кылабыз десем, ошонун баарына жоопту агындылардан табасыз деп Алимжан айтты. Аны айтсам деле аны ошол китептен табасыз. Муну айтсам деле аны ошол китептен табасыз деп айта берип, такыр уктатпай салды. Аны угуп алып үйгө олтура албай койдум. Маган ошол Алимжан айткан агындыларды таап бер деп келиптир. Кол тамгамды коюп, телефонумду китепке жазып берип коштоштум. Маршруткага түшүп, келген жагына кайра кетти. Оштон бир жигит чалат. Агындыларды окуп жаткам. Бир маалда боорум эзилгенче күлүп атып дивандан кулап түштүм агай. Оокатын кылып олтурган келинчегим таң калып эле карап калды. Мен диванга кайра чыгып, бир убакта бушактап ыйлай баштадым. Келинчегим оозун ачкан бойдон мени дагы тиктеди. Мен, эй, күлдүрүп атканда, ыйлатып атканда мына бу агындылар болуп атпайбы дедим, араң-араң сүйлөп. Шайлоо агай, экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө бир ай болгондуктан келинчегим түшүнө албай, каяктагы бир келесоо немеге тийип алдым эле деп ойлоп атат болуш керек деп ойлодум ичимден. Деп телефон чалып күлдүрдү. Болот шер агындылардан 500-тү сатып алып Баткен менен таласка таратты. Кийин таласка алып барып, адабий кечемди өткөрүп келди. Элге билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев Ош менен Жалалабадтын мектептерин кыдырып келгенден кийин, ой, Шаке, мектептин номурун эми айтпай эле коеюн. Ата-энеси жок жетим балдар окуган бир интернаттын окуучусу агындыларыңды окугандан кийин мугалимине, агай, сиз деген силер отморозки общество болсуңар, силерден жакшы адам чыкпайт дебедиңиз беле? Дүйшейип эле биздей жетим болуп, кийин момундай жазуучу болуп чыккан турбайбы деп суроо берген экен. Эми ошол мугалим ачуу менен бир ирети ошондой сөз оозуман чыгып кетти эле. Эми кайсы бетим менен балдарга сабак берем? Арыз жазып кете бергенден башка айлам калбай калды деп айтты деп келди.
Окурмандарым аябай көбөйдү. Агындылар чыккандан бери алабалымды сурап Алайдан, Жусупалиев Кубатекенин Айылдан, Атбашыдан, Алабукадан, Каракулжадан, Аксы менен Таластан, Кызылкыядан, Кочкор менен Чаектен, Таластын аралы менен Нарындын Оттугунан, Чекем менен Ашкемдин Айыл Шекерден, Көлдөн, Оштон чалып, каалоо тилегин айтып тургандар көбөйдү. Баары эле Зейнени сурашат. Эми башканы коюп Зейнени сакта дешет. Билип турушат. Энем Канымгүлдөн кийин эле мени Зейне киши кылганын. А дегенде булар Зейнени кайдан билет деп таң калып, анан окуй. Зейне жөнүндө ал менин чачылып кеткен запчастарымды жыйнайын деп жүрүп өзүнүн запчастары чачылып кеткенин жазбадым беле, ошондон билет эмеспи деп күлдүм. Чет өлкөлөрдө иштеп жашап жүргөн кыргыздардын бир далайы Бишкекке келген сайын бирден экиден агындылар дала кетип жүрдү. Азыр деле аягы тыйыл элек. Билимдүү ишкер жигиттерибиздин бир атайын Америкага агындылардан бир дала кетип, Вашингтон атындагы китепканага Чыңгыз Айтматовдун китебинин жанына коюп келдим деп айтып келди. 2016 жылдын 26 апрелинде ат башынын эң чоң айылдарынын бири болгон Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысы чалды. Айылдын китепканасына сиздин бурчуңузду ачалы деп чечтик. Агындылар баштаган китептериңиз менен сүрөттөрүңүздү даярдап берсеңиз жакында алып кетем деди. Кызыл туулук инилеримдин маркум Мелис Эшимкановдун туулуп өскөн айыл ушул Кызыл туу. Ошол Кызыл туулук инилеримдин бири буту баспай калган апасын жалгыз багып да, окуп да жүргөн 13 жаштагы кыз үчүн уюштурулган кайрымдуулук концертте жолугуп, "Шайлоо айке, айыл боюнча жалгыз агындылар бар. Үйдөн үйгө кыдыртып окуп атабыз" деди. Агындылар мени алмаска алып кирди. 2013 жылдын сентябрында басылганы бат эле тарап кетип, кайра бастырып чыгарган жаңысын өз колум менен берип коеюн деп алмаска кирдим. Биринчи эле байкаганым баягы кап-кара чачы агара түшкөн экен. Анда биз жаш элек. Эсиме кайдагылары. Кыргызстан Жашуулар союзунун жыйналышы, президиумда олтурган төрөгабыз Чыңгыз Айтматов, анын орун басарлары, анан эмне үчүн Жашуулар союзунда жаштардын арасынан биздин таламыбызды талаша турган бир секретарь жок деп Эгемберди Ерматов баштаган бир тобубуз маселе коюп чыкканыбыз. Аныбызды жаштар кубаттап, дуулдап, төрөганы жарга такап, тынчын алганыбыз. Ошондо чыдай албай кеткен Чыңгыз агабыз, болуптур, эми кимди секретарь кылгыңар келет" дегенде дуу түшүп, Алмасты, Атамбаевди деп кыйкырганыбыз эсиме түштү. Эсиме Жазуучулар союзу жазуучулардын адабий фондун Жазуучулар союзунун карамагына алуу керек деген маселени коюп чуу салганы. Ошондо адабий фонддун төрагасы Алмазбек Атамбаев коомчулукка кайрылып, жазуучулардын литературный фонд дегени падышалык Россияда колунда жок жазуучуларды жөлөп таяп, материалдык колдоо көрсөтүп туруу максатында Толстой, Чехов, Буниндердин маалында эле эч кимге көз карандысыз өз алдынча иш жүргүзгөн фонд катары түзүлүп иштеп келгенин. Ал эми Жазуучулар союзу деген Сталиндин доорунда Компартиянын идеологиясынын камчысын чаап эле турган уюм катары түзүлгөнүн. СССР кулаган менен Россиянын литературный фонду РСФСР Жашуулар союзуна кирбей эле мурдагысындай өз алдынча жашап жатканын, ошондуктан Кыргызстан Жашуулар союзунун адабий фондду карамагыбызга алабыз деген абсурд экенин айтып чыкканын. Эгер Москвадан жардам катары келген 62 миллион рубль Жазуучулар союзуна эмес, адабий фондко түшкөндө жазуучулар эмгиче үйлүү жайлуу басмакыналуу болуп калмагы айтканы түштү. Урматтуу радиочулар, сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда уктуңуздар.